Жер ülkeniне келген ар бир жаңы кызматкер өз жолун негизги түшүнүктөрдөн баштайт. Өндүрүштөгү коопсуздук, жоопкерчилик жана командалык иш. Бул сапар 6 жаңы кызматкер жумушка чыгууга даярданып жатат. Алар компаниянын ишмердүүлүгү, корпоративдик эрежелери, эмгек жана жашоо шарттары менен кеңири таанышууда. Бул катарда Талас облусунун Миң Булак айылынын тургуну Бактияр Сагынбек уулу бар. Ал стратегиялык мааниге ээ объектке иштөөнүн өзгөчөлүктөрү жана жоопкерчилик тууралуу толук түшүнүк алууда. Алтын альянс компаниясынын сайтынан карадык, вакансиясын ачылган. Ошол жака резюмебизди жөнөткөнбүз. Конкурстар жарыяланып, собеседование болуп, анан ошонун негизинде келгенбиз. Ар бир службанын өзүнүн кызматкерлери бар экен, бардыгы жылуу мамиледе үйрөтүп аткан адистер бардыгы мыкты кызматкерлер экен, жакшы үйрөтүп жагып атат. Пожаро безопасность боюнча окуганбыз. Бүгүн болсо ТБ боюнча азыр үйрөнүп атабыз. 1880 бул вахтовый поселок болсо, 3800 бул карьердин эң бийик жери да. Карьерни Баштапкы даярдоонун экинчи күнү толугу менен өнөр жай коопсуздугу, эмгекти коргоо, экология маселелери жана кесиптик кошуундун ишмердүүлүгү менен таанышууга арналат. Бул жерде эрежелерди, өмүрдү жана ден соолукту сактоого жардам берген туура жүрүм-турумга үйрөтүшөт. Компаниянын адистери баарын ийне жибине чейин так түшүндүрүп, жаңы кесиптештерин ишке даярдашат. Негизги максаты биз ар бир жаңа келген жумушчуларга иш ордуна барардын алдында компания жөнүндө, биздин ген жөнүндө, технологиялык процесстер жөнүндө толук баштапкы маалыматты берип, андан кийин алар өз кызмат ордуна барганда коопсуз, сапаттуу жумуш алып барышына шарт түзүп берет. Теориялык сабактардан кийин атайын жер ülкениндеги жалпы ишмердүүлүктү жеринен көрсөтүүгө багытталган экскурсиялар уюштурулат. Жаңы кызматкерлер алтын ылгоочу фабрикадан баштап карьерге чейин көтөрүлүп, негизги иш шарттары менен таанышышат. Бул аларга иш процесси кандай жүрөрүн, кандай технологиялар колдонуларын жана ар бир бөлүмдө адистер кандай шартта иш алып барарын бир сыйра түшүнүүгө жардам берет. Бул эң туура кадам экен. Объектилер менен таанышып жүрөбүз. Коопсуздук бул компанияда Альянс алтында биринчи орунга коюлган экен. Жумушчуларга жакшы шарттарды түзгөн экен. Кудай буйрса ошо командага кирсек, ошо эртеңден баштап иш жүргүзөт ошойбуз. Альянс алтынын сайтынан вакансия ачылыптыр. Ошол вакансияны көрүп анан резюме жибергем. Комиссия түзүлүптүр, ошо 7 кишиден тандалып өттүк. Андан кийин медосмотрдан өттүк. Медиктер да уруксатын бергенден кийин жумушка жарактуу экен дегенден кийин анан көтөрдү жерибизге. Талас областынын Чыңгыз Айтматов районунун Чоң Кара-Бура айылынан болом. 3 күн убакыт биз жөн эле өткүзгөн жокпуз да. 3 күн окуп атабыз. Ар бир жердин өзүнүн эрежелерди жаттап атабыз. Баягы коопсуздук боюнча, өрт коопсуздугу, бул медицина кызматкерлеринин дагы өзүнүн сабактарын өттү. Кандай жерлерде жүрбөш, кантип оорубаш керек, баягы ден соолук биринчи орунда да. Ошого бул аябай жакшы нерсе экен. Башка компаниялардан мындай көргөн эмесмин. Бул жерди кем жумушка аябай катуу даярдап, үйрөтүп, анан кийин жумушка чыккан бул жакшы го дейм. Баягы жумуш убагында кырсыктан алыс болосуң да. Билип алгандан кийин барсаң кыйналбай иштейин дегенде. Бүгүн кыдырып жүрөбүз. Жумуш орундарын баарын карап көрүп, кайсы жерде басыш керек, кайсы жерде баспаш керек. Жетекчи кошуп берген жаныбызда ар бирибизди ошо үйрөтүп, эрчтик көрсөтүп жүрөт. Жумушчуларга мамилеси аябай жагаттуу. Буюрса компанияга кызмат кылабыз. Жаңы жумушчулар 3 күндүк даярдыктан кийин компаниянын тажрыйбалуу адистеринин көзөмөлүндө болушат. 30 жылдык тажрыйбасы бар Алишер Мукалиев мындагы кызматкерлерге насаатчы болуп бекитилген. Ал бүгүнтөн баштап 3 ай бою жаңы кызматкерлерди көзөмөлдөп жумушка дайындайт. Бизде эң биринчи максат коопсуздук. Ушу жерге келген жумушчуларды аман-эсен алып келип, аман-эсен үйүнө жөнөтүү биздин чоң эң биринчи максатыбыз. Даярдыксыз болбойт, себеби канча опыту болуп, канча эме болгон күнү дагы бул бөлөк компания, башка компаниядан башка компанияга иштеш, адаптация болот. Өндүрүш менен таанышыш керек, өзүнүн иштеген объект, участкаларын беш колдой билиш керек. Компаниянын адистеринин айтымында жаңы кызматкерлер тартип менен талапты мыкты аткарып баштагандан кийин гана ар бири өз алдынча ишке киришет. Ага чейин насаатчынын кароосунда болушат. Мындай кадам иштин ийгиликтүү жана коопсуз жүрүшүнө шарт түзөт. Биз бул жерге келген жаңы жумушчу бизге команда болуп эсептелинет. Жалгыз калбайт. Жалгыз жүргөнгө мүмкүн дагы эмес. Техника безопасность биринчи очередте каралат, сакталат.
ошонун баарын биз көзөмөлдөйбүз. Бизге эң биринчи кызматкерлердин коопсуздугу маанилүү. Биз насатчылардын катарындабыз. 3 айда жаңы келген кызматкерди заводдун ичин толук тааныштырып, үйрөтүп көргүзөбүз. Компания кызматкерлердин коопсуздугу менен катар экологиялык коопсуздукту да башкы орунга койгон. Алтын ылгоодон кийинки калдыктарды да жеринен көрсөтүп, анын сакталышын жана зыянсыздыгын көрсөтүп, кабардар кылып турушат. Анан могу 2025-жылы 2-чи класс охранчаны курдук. Могу чыгыш тарапта көрүп тургандай, территориясы чоң. Буякта 38 гектар. Альянс Алтын компаниясынын эмгек жамааты күн сайын кеңейүүдө. Жыл башынан бери 14 жаңы жумушчуну ишке алды. Азыркы тапта жалпы 1038 кызматкер иштеп, жакшы маян алат.